Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Мен сіздерге bir кызыктуу тарыхты айтып бергим келет. 2018 жылы президент Сооронбай Жээнбеков Кытайга официалдуу визит менен барып калат. Кытай бийлиги өзүнүн окумуштууларынын эмгектерине, билдирүүлөрүнө таянып, бизде сиздердин ата бабаңыздар жөнүндө мындан 3000 жыл мурунку алардын тарыхы жөнүндө маалыматтар бар деп айтышат. Ошондо биздин эки мамлекеттин өкмөтүнүн ортосунда архивтерди чогуу изилдөө боюнча келишимге кол коюлат. 1 жылдан кийин Кытайдан Кыргызстанга окумуштуулардын чоң тобу келет. Алар президенттин аппаратына Үй Тайшин деген Кытай академигинин, балким жана башка окумуштууларынын эмгектерин беришет. Кыргыздын ата бабалары жөнүндө Кытайлар мындан 3000 жыл мурун эле билген, алыш бериш кылышкан, тең ата мамиле түзүшкөн. Ошонун кагаз жүзүндө далили мына деп бизге берет. Эми биз иликтеп аткан эмгек боюнча Кытай кыргыздардын bir 4000 жылдык тарыхы бар, бирок эң негизгиси ошол ата прото кыргыз деп коелук, алардын аты эмне экенин биз билген эмеспиз. Атты ошол жазуу түрүндө гана айтылса билесиң. Аны башка жазма тарыхта белгиленгени бизге белгисиз болчу. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Ондар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокоивающий укол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери ушу кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр. Врачтар чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Ошентип жазма тарыхта Кыргыздын 3000 жылдык тарыхы тастыкталып жатат. Ушунда Кыргыз эң байыркы элдердин бири болуп калат. Түрк дүйнөсүнүн атасы болуп калат. Эгер ушул биротоло далилденсе. Бирок ага ишенбей аны жокко чыгарган окумуштуулар Кыргызстанда да бар, коңшу өлкөлөрдө да бар. Алар эмне дейт? Үй Тайшиндин авторитети, жалгыз Кытай окумуштуусу, анын авторитети жетишсиз. Анткени Үй Тайшин таянып, ссылка кылып айтып жаткан тарыхый булак Теңир Тегин Муунун сапары жөнүндө күндөлүк деген китеп тарыхый булак катары ишендүү эмес. Ал жомок, ал аңгеме түрүндө жазылган. Анча-мынча апыртмалары бар деп айтып жатышат. Кээ бирөөлөрү ал китепти веселые картинки, Мурзилка деп авторитетин чүргөнгө дагы аракет кылып көрүштү. Ал китеп жөнүндө мен өзүнчө айтам, эми аналогия. Мындан 2600 жыл мурун Грецияда Геродот деген окумуштуу болгон. Ал да өзүнүн эмгектерин аңгеме түрүндө жазган. Ал да өзүм дүйнө кыдырган эмес, содагерлердин, саякатчылардын,
аңгемелерин угуп, миш-миштерди жыйнап, аларды системалаштырып, ошол аңгеме түрүндө жазган. Анын эмгектеринин эң биринчи мындай фрагмент үзүндүү болуп кагазга түшкөнү, ал өлгөндөн кийин бир 600 жылдан кийин ушул үзүндүлөрү түшөт. Ал эми бүгүн Европа окумуштуулары, дүйнөнүн окумуштуулары таянып, ссылка кылып жазып аткан эмгектери мындан 1000 жыл мурун эле жазылат. Ошондо 1400 жылдан кийин анын айткандары кагазга түшүрүлөт. Бүгүн анын айткандарынын 60-70% жалган экендиги тастыкталды. Мисалы, ал пирамида жөнүндө жазган, аны археология далилдеп атат. Ал далилденди. Бирок ал айткан Индияда дейт башы иттикиндей болгон адамдар жашайт деген. Анысы жалган болуп чыкты. Дагы бир кайсы өлкөдө түлкүдөй көлөмү бар, кумурскалар бар, ошолар жердин түбүнө казып кирип, адамдарга алтын алып берет экен деген миф жалган болуп чыкты. Ошентип Геродоттун жазганынын 60-70% жалган болуп чыкты. Ал да жана Кытай аңгемесинде эле аңгеме түрүндө апыртпа формасында жазган. Бул ошол менен 2000-2500 жыл мурунку жанрдын өзгөчөлүгү болгон. Бирок бүгүнкү батыш илими Геродотту чанбайт, аны тааныйт. Более того, Геродот батыш тарыхи илиминин атасы деп айтылат. Бүгүнкү окумуштуулар илим дүйнөсү батыштын айтат. Геродоттун эмгегин караганда биз топон, самандан данды бөлүп алышыбыз керек деп айтышат. Алардын методологиясы ушундай. Эмне үчүн батыш тарыхына пайдаланган логика, методология кыргызга келгенде иштебей калыш керек. Суроо, эмне үчүн ошол батышка колдонулган логика бизге келгенде иштебей калыш керек? Аристотель жөнүндө айтпай эле коеюн. Аристотельдин эмгеги дагы 1300-1400 жылдан кийин, өз өлгөндөн кийин араб тилинен латын тилине которулуп, анан Европага келген. Анын физика, космология боюнча айткандарынын 95% жалган болуп чыкты. Бирок Аристотель авторитет деп эсептелинет. Анын чын айткандарын бул жактагылар, ой, мунусу чын экен деп авторитет катары таянып, ошого карап булар тарых, илим түзүп атышат. Эмне үчүн башка маданий чөйрөдө кыргызга тиешелүү болгон мындай булактар биз жомок деп өзүбүздү шылдыңдашыбыз керек. Келгиле ошол Мувандын сапары жөнүндө китепте жазылган нерселер бүгүнкү мына Геродоттун кээ бир сөздөрү далилденип атат дегендей далилденген жактары бар бекен? Анын формасы жомок түрүндө, мындай аңгеме түрүндө жазылганы менен маңызы чындыкка мындай туура сюжети мындай чындыкка туура келет бекен? Ооба, мындан 100 жыл мурун аны мындай легенда катары айтышкан. Анткени ал жерде жазылгандарды тастыктаган ачылыштар болгон эмес. Окумуштуулардын эмгектери болгон эмес. Бирок акыркы 30-20 жылда болуп көрбөгөндөй жаңы дүйнөдө ачылыштар болуп жатат. Мисалы ошол Мувандын сапары деген аңгемеде Муван ошол Пен деген хандыкта болуп, андан ары өткөн экен деген жер бар. 2003 жылга чейин Пен деген хандык бар экендигин эч ким билген эмес, каерде бар экенин билген эмес. Аны 2003-2007 жылдары чоң ушул археология ачылыш болуп, ушул мүрзөлөрдү, көрстөндөрдү казып, анан ал жерден идиштер чыккан, жазуулар чыккан. Ал Пен падышачылыгы экендиги далилденген. Ошентип, жана Мувандын сапары деген китептеги эң чоң мынакей маршруттун пункту далилденди. Анан Марина Хуичина деген синолог байыркы Кытай тили боюнча дүйнөдөгү эң чоң адис Мюнхенде жашайт. Биз аны менен да байланышып турабыз. Ал да ушул 14-16 жылдары ошол Пен королевствосын иликтеп,
эмгектерин жазат. Анда ал жазат. Пен королевствосы Кытай менен көчмөн дүйнөсүнүн ортосундагы королевство болгон. Көчмөндөр күчтүү болгон, бирдиктүү болгон, өнүккөн маданияты болгон. Ошондуктан пендиктер алардын үрп-адаттарын алган дейт. Өзүңдөн төмөн адамдын үрп-адатын албайсың, өзүңдөн күчтүү адамдын үрп-адатын аласың. Алардын маданияты популярдуу болуп, алдыга жылып турганды аласың. Пендиктер ушул көчмөндөрдөн жана маркумдарды көмүү салттарын жана башка ушул турмуш тиричиликтеги предметтерин алгандыгын алардын көрсөтөндөрүнөн чыгып отурат. Ошентип Хайвичина ошо Муван айткандай, пенден кийин чоң бир бирдиктүү көчмөн эл бар. Колунда бар. Көп маданияты бир, чарба жүргүзүү көчмөн. Образы бир деп Чжоудо чыккан археологиялык, Чжоу дейм да, Пен деген королевстводон чыккан археологиялык иликтөөлөр көргөзүп далилдеп атат. Жана Муван деген падыша Батыш Чжоу деген Кытай мамлекетинин башчысы болгон Батыш Чжоу. Мындан 3000 жыл мурун, биздин заманга чейинки 10-жылында. Жылында. Анан ошол замандагы археологиялык ачылыштарда чоң чаң казандар чыгат. Кинолордон көрсөңөр керек, чоң адам отурса бата турган казандар, кичинекей казандар, бронзадан жасалган. Анда адзалардын сүрөттөрү бар, анан адамдардын аттары бар, иероглифтери бар. Анан ошо Муванды узатып жүргөн 4 чоң чиновниктен, Чжоу заманындагы чиновниктердин аттары жана Сапар деген китепте жазылган. Ошол аттар мындан 3000 жыл мурунку бронза идиштеринде жазылып далилденип атат. Муну америкалык Эдвард деген окумуштуу далилдеп 21-25 жылдары жазып чыкты. Ал да синолог, байыркы Кытай тили боюнча адис. Ал да далилдеп чыкты. Андан мурун 2000 жылдан баштап 2010 жылга чейин Үй Тайшын деген Кытайдын окумуштуусу, ал абдан авторитеттүү окумуштуу. Ушу көчмөндөр дүйнөсү боюнча белгилүү адис. 140тан ашык эмгектери бар. Ал да ошол Мувандын маршрутун, географиясын кайсы жерлерге баргандыгын тастыктап жазып, анан ал дагы ошол түндүк батыштагы көчмөн эл жөнүндө жазып, аты Цзюн хан, бул Жуан хан. Кийин ошол Жуан хун деп аталыштары өзгөрүп, ошол кыргыздын аты деп, ал лингвистикалык иликтөө жүргүзүп, ошол мына силер жөнүндө деп ошол жыйынтык чыгарат. Кытайдын окумуштуусу. Аны Кытай мамлекети таанып, бизге ушуну берип атат тарыхыңар деп. Мен жана айткандай, Кытайлар биздин казак бір туугандарыбызга силердин тарыхыңар деп алып келип берген жок. Өзбек туугандарга силердин тарыхыңар деп алып келип берген жок. Монгол досторубузга силердин тарыхыңар деп алып келип берген жок. Кыргыздар силердин тарыхыңар деп алып келип берип атат. Алардын окумуштуулары жалган айта албайт. Жалган айтса алардын өкмөтү алардын башын жулат. Кытай деген эң байыркы цивилизация. Дүйнөдө ушул жазма терең, байыркы жазма тарыхы бар жападан жалгыз өлкөлөрдүн бири. Анан Кытайдын айтканы биздикилер ушул жалган деп бар эмес, кээ бирлер коңуш өлкөдөгүлөр аны жалганга чыгарып отурушат. Мындай учурда биздин милдет, биз ар бир гражданин, патриот, өкмөтүбүз, биздин окумуштууларыбыз
Ана Европанын, Американын, Кытайдын, Россиянын окумуштуулары Муванда сапарында деген китепте жазылган фактылардын чын экенин далилдеп атышат. Биз ошоларды жыйнап, кайра эл аралык конференцияларды өткөрүп, өзүбүздү иликтеп, мамлекетибиз акча берип, Саян Алтайга чейин, Ытайга чейин барып, генетикалык, археологиялык иликтөөлөрдү жүргүзүшүбүз керек. Биз мүмкүн болушунча көп элдерди ушундай таанытып, моюнга алдыртышыбыз керек. Тарых мына ошентип жасалат. Ушинтип далилденет. Мына мен айткандай, ошол Мувандын маршруту, анда айтылган фактылар бүгүн Пен деген ошол кезде падышачылык бар экендигин археологиялык ачылышы бир далили. Ютайшиндин ошол Мувандын географиясын, маршруттун иликтегени, алардын лингвистикалык анализи, ондогон анын эмгектери. Анын далили болуп отурат. Андан башка жана Хаютина айым, Марина, Пен королевствосын иликтеп, ал ушул көчмөн эл менен чектешкен эл болгон экен. Көчмөн эл күчтүү, маданияты бийик эл болгон экен. Ошон үчүн алардын кээ бир урп-адаттарын, маданияттарын Пендин элдери өзүнө кабыл алган экен деп, ошол жакта эл бар экендигин, биз жөнүндө да бар экендигин алда тастап атат. Андан кийин Батыш Чжо Муван жетекчилик кылган. Мындан 3000 жыл мурунку падышачылыктын заманындагы археологиялык буюмдарды иликтеген Эдвард Шоннеси деген америкалык окумуштуу бронза идиштеринде 4 чиновниктин аты дал келип аткандыгын, мунун баарынын туура экендигин тастап атат. Эң негизгиси ошол көчмөн эл, бир маданияты бар, эбегейси төраны ээлеп жаткан элдин бар экендигин 20-кылымдагы 21-кылымдын башындагы авторитеттүү дүйнөлүк деңгээлдеги таанымал археологдордун эмгектери далилдеп турат. Анан эң акыркы негизги далил акыркы 10 жылда бул археогенетика. Бул сөөк, ДНК, гендерди иликтеген илим. Бул математикадагы так илим. Алда ошол чөлкөмдө маданияты гана эмес, теги, сөөгү, гени бир адамдар жашаган деп айтып жатат. Ыры менен ый эл эмес, теги, жаны, каны бир адамдар жашаган деп айтып жатышат. Алар биздин ата бабаларыбыз болуп чыгып атат. Негизинен биздин ата бабалар болуп чыгып атат. Кытай эң байыркы цивилизация. Тарых бар, алар жөн жерден айтпайт силердин тарыхыңар деп. Биздин милдет далил базаларын дагы кеңейтүү, бирок бул деле жетиштүү. Аны ушул дүйнөлүк илим чөйрөсүндө таанытуу. Бардыгыңыздарды 3000 жылдык тарыхыбыз менен куттуктайм.